Үстүздөгү жылдын 4-апрели Кыргызстандын тарыхында маанилүү датага айланды. Президент Садыр Жапаров Кумтөргени толугу менен Кыргызстанга өткөнүн жарыялады. Ошол эле күнү Сентерра Голдинг өлкөдөн чыгып кеткенин жарыя кылды. 20 жыл мурда болчу окуя жүзөгө ашканын айткан Жапаров 30 жылдан бери чет өлкөлүк ишкерге иштеп келген кен мындан ары өлкө казынасын толтурарын билдирген. Биз эң чоң улуттук байлыгыбыз Кумтөр кенинин Кыргызстанга толук жана биротоло өтүшүн камсыздай алдык. Ошентип, Кумтөр кени толугу менен Кыргызстандын энчисине өттү. Ошентип, Кыргызстан үчүн Кумтөрдүн жаңы барагы ачылды. Бирок тышкы башкаруу киргизилгенине толук 1 жыл болуп калган. Мындан улам Кумтөрдүн казынага канча пайда түшөрү, кайда жумшалары тууралуу пландар ачык айтылды. Учурда Кумтөрдөн мурда божомолдонгондон 1 топ эсе көп киреше түшүүдө. Тактап айтканда, быйыл 10 ай аралыгында Кумтөрдөн 28 миллиард сом киреше түштү. 9 айда 379.551 унция сатылган. Бул 11 тонна 805,4 килограмм алтын. Кымбат баалуу бул металлды сатуудан жалпысынан 679,8 миллион доллар түшкөн. Сатылган алтындын орточо баасы 1791 доллар. Соңго эсептегенде казынага 26 миллиард 780 миллион 571 миң сом түшкөн. Бүгүнкү күндө Кумтөр экономиканын реалдуу секторундагы алдыңкы ишканага айланды. Улуттук статистика комитети иш менен камсыз кылуу, пайда чыгым түшкөн кирешелерди реалдуу эсептеп, өлкөдө эң алдыңкы ишканаларды атаган. Мында алдыңкы ондуктун сап башында Кумтөр Gold Company турат. Кыргызстандын жыл башынан берки ички дүң продукциясы өткөн жылдын январь-сентябрына салыштырмалуу 7,2% өстү. Өсүү эң көп өндүрүш тармагында болуп 10,7%. Муну менен бирге өткөн жылга салыштырмалуу өнөр жайында да үлүшү 0,8%га жогорулады. Кумтөрдү кыргыз бийлиги өзү иштетип баштагандан кийин коомчулукта түрдүү пикирлер, бүдөмүк ойлор, сындар айтылбай койгон жок. Ага өз учурунда өлкө башчысы жооп берип, 1 грамм алтын уурдалбайт деп айткан жайы бар. Улуттук банк кыргыз алтын Кумтөр үчөө ар бир доллар, ар бир грамм алтын үчүн керт башы менен жооп беришет деп билдирген Садыр Жапаров. Кумтөрдөн алтын уурдады деген боюнча дагы бүгүн мына мен Кумтөрдү алыш дагы бул жерде оңойго турган жок. Мен бая депутат кезде как танк катары эле кете берипмин да. Алабыз давай, алабыз деп эле кете берипмин. Мен өзүмдү апарып камап койгон билесиңер. Президент болгондон кийин дагы ушу бийлик башына келип алып дагы мен араң дегенди алдым, ишенесиңер ушуга. Биздин сырткы эмелерден эмес, мына ички өзүбүздүкүлөрдү көндүрө албай атып аран көндүрбөдүм бай. Анан мен комиссия түздүрдүм. Түзгүлө комиссия депутаттардан. Именно ошо кыйкырган депутат, уурдады деген депутат председатель кылып койгула, бүт ийне жибине чейин карап келсин. Ошо 19 тонна алтындын артынан барып кайра бардык изин карап келсин. Кумтөрдү карасын, улуттук банкты карасын. Мына бүгүн мен мактаныч менен айтсам болот. 1 жылдын ичинде 37,8 тонна алтыныбыз чогулуп, бүгүн улуттук банктын немесинде турат, сактоосунда. Мындан улам эсеп палатасы президенттин тапшырмасы менен Кумтөрдү 5 айдай текшерди. Анда 4,5 миллиард сом каржылык мыйзам бузуу аныкталган. Финансылык алешемдиктер үчүн компаниянын жетекчиси Теңиз Бөлтүрүк финансы директору Рыспай Токтогулов кызматтан четтетилди. Андан соң башкы прокуратура Кумтөр Gold Company ишканасын текшерип чыгып, 3 кылмыш ишин козгоду. Коррупциялык схемадан улам мамлекетке 1 миллиард сом өлчөмүндө зыян келтирилгени аныкталган. 2021 жылы казып алган 10 тоннадан ашык алтын биздин запаста калды. 2022 жылы 17,2 тонна алтыныбыз дагы өзүбүздө калат. Кумтөр үчүн президентибиз тагдырын арнады, бирок алтынга азгырылган жок. Өз позициясында бекем турду. Мындан улам Теңиз Бөлтүрүк камакка алынып, учурда тергөө жана соттук иштер соңуна чыга элек. Андан сырткары Кумтөр Gold Company жабык акционердик коомунун мурдагы аткаруучу директору Канат Курмановго издөө жарыяланган. Озун күйгүзгөн айранды үйлөп ичет болуп, мен буга чейин көптөгөн ушундай бир финансылык көз боемочулуктарды, махинацияны көрүп калганбыз да, ошон үчүн эл азыр ошо бир гана ишенген нерсеси бул ошол ачыктык болсо, бардык нерсе ошол ишкананын чыгымдары, анын
кирешеси, пайдасы, төлөгөн салыктары ачык болгон күндө да ошол чынында баягы мыйзамдын чегинде иштеп аткандыгына ишенишет да. Учурда Кумтөр-Голд компаниянын ишмердүүлүгүн дал ушундай тыкыр көзөмөлгө алуу уланууда. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров ишкананын жаңы дайындалган президенти Алмаз Барктабасовду жамаатка тааныштырып жатып, аларга жыл соңуна чейин 17,5 тонна алтын өндүрүү тапшырмасын аткаруу талабын койгон. Роза Акматжан кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ.